Мектеп бул жөн гана билим берүүчү жай эмес. Бул келечекти түзгөн уя. Ар бир окуучунун кыялы, максаты жана үмүтү ушул мектеп босогосунан башталат. Мен Мамбетова Назира Эркинбековна, номер 97 жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Мугалим катары менин милдетим окуучуларга билим берип гана чектелбестен, алардын адамдык сапаттарын, мекенчилдигин жана чыгармачылыгын өнүктүрүү. Чыныгы педагог өзү менен кошо балдарды сүйүшү абзел. Жаңы нерсени үйрөнүүгө, мектеп предметин өздөштүрүүгө, окуучулардын кызыгуусун арттыра билүүгө тийиш. Өзүнүн ишин мыкты жасап, балдарга берилгендигин көрсөтө алыш абзел. Урматтуу окуучулар, ар бириңиздерге жагымдуу маанай каалайм. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Ар бир окуучунун жүрөгүндө жашырылган талант бар. Балким бүгүн партада отурган жөнөкөй окуучу, эртең коомго үнүн жеткирген журналист, чыгармачыл жазуучу же элге пайда алып келген улуу инсан болуп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан окуучунун ички мүмкүнчүлүгүн ачууга жардам берүү, алардын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын өнүктүрүү жана эне тилибизге болгон сүйүүсүн арттыруу менин позициям. Мугалим билим гана бербестен, ал адамдык сапаттарды тарбиялайт. Ар бир окуучу өзүнчө дүйнө. Мугалим болсо, ошол окуучуларды багыттайт, жол көрсөтөт. Билим берүүдө жаңычыл ыкмаларды колдонуп, окуучуларга кызыктуу, түшүнүктүү жана пайдалуу билим берүү бул процесстин өз максатына жетишине өбөлгө түзөт. Окуучуну окутуу, тапшырма берүү жана анын аткарышын көзөмөлдөө менен гана чектелбейт. Өзүңдүн ишиңди билүү жана аны натыйжалуу аткаруу да жетишсиз. Эң негизгиси окуучунун муктаждыктарын, кызыгуусун, каалоолорун сезе билиши керек. Аларга сүйүү менен, каалоо менен билим берүүгө тийиш. Бул окуучу менен мугалимдин бири-бирин өз ара түшүнө билүүсүнө негиз болуп берет. Азыр балдар менен иштешүүнүн эң мыкты жолу кызматташуу. Андыктан баарлашуу, байкоо менен алардын жан дүйнөсүндөгүнү сезип туя билүү, чукулдан чечим кабылдап колдоо көрсөтүү мугалим үчүн жаңылык болбошу керек. Мугалимдин эмгеги келечектеги чыгармачыл жана билимдүү инсандардын негизин кура турган улуу күч. Ошондуктан ар бир мугалим коомдун руханий өнүгүүсүнө салым кошкон жаркын шам.